ситуация у нас в Кыргызстане. Можно ли это сказать, что у нас уже... Мы работаем в прямом эфире. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, кыйын долбоор өз ишин улантат. Берүүнү мен Кайыргүл Урумканова алып барам. Биз габаритов маалымат агенттиги кыйын долбоордун алкагында азыр Ошто убактылуу студия ачып, ушул жерге түштүк жергесиндеги 3 областтан келген кыйын мыкты адис айымдарды ушул студияга чакырып, жакшы актуалдуу темаларды, негизги ушу Кыргызстанда балыктарды түптөгөнгө, Кыргызстандын өнүгүүсүнө салым кошкон көп маселелерди биз көтөрүп жатабыз. Ошол маселелердин бирден бири бул биздин ички дүйнөбүздү байыткан, анан бизди ички дүйнөбүздөгү умтулуу жараткан жакшы бир темага көңүл буралы деп турабыз. Бул китеп. Китеп окулбай калды эмне үчүн? Жана китеп биздин жашообузга кандай таасир этет? Жана биздин балдар китепке кандай маани берет? Бул тууралуу биз бүгүн сүйлөшмөкчүбүз. Биздин студиябызда Айжамал Халмамат кызы, IT адис өзү, программист, экономист, мыкты кыз, Ноокаттан келип жатасыз бизге. Айзада Нурпазыл кызы, Өзгөн району Ийри суу айылдык кеңешинин депутаты. Жана ошондой эле Ранахан Мадимарова, Кадамжай району Өрөзбеков айылдык кеңешинин депутаты. Өзү финансист, банкир. Бирок бул маселеге көңүл бурат, анткени өзүлөр депутаттар отурат. Жергиликтүү кеңештин социалдык маселелерди чечүүгө мындай өз салымын кошкон депутаттар отурат. Социалдык бирден бир чоң маселебиз бул биздин балдардын көйгөйү. Эмне үчүн биздин балдар китеп окубай калды? Башында мен китеп боюнча бир аз кыскача айтып кетсем, ким китепти кирдирсе, китептин баркын билбесе, жулуп алып барагын ыргытып салса, тиштесе, ал китептин душманы. Китепти мурда окуйт элек, азыркы интернет өнүктү, замандын өнүккөн талабы болду дагы, телефон менен чыкпай калдык. Телефонду эле ачабыз да, телефондон эле китеп алабыз, маалымат алабыз. Бирок балдарыбызга дагы ошол телефонду биз өткөрүп берип калдык. Жашоонун мындай техниканын өнүккөнү ушул деңгээлге алып барып койду да. Дагы китепти окубай калганыбыздын дагы бир себеби бул үй бүлөдө. Үй бүлөдө сөзсүз ата-эне китепке окуду, басым жасады, демек бала дагы ошону карап туруп аракет кылат. Ата-эне өзү телефонду кечке карайт, Инстаграмды чукулайт, ТикТок көрөт, анан баягы болбос маселелер, видеороликтерди көргөндө анан эчтеке кылгысы деле келбейт да, аял кишилерчи. Анан баласы аны карап турат, кыймыл аракетини. Знаете, апам деле деме ошол телефон карап атып турбу, мен деле көрсөм болор экен дегенде, ошондо балада жалкоолук мына ошол жерден башталат деп ойлойсузбу? Ойлойм. Эмнеден ушундай болуп калып атат? Чын эле ушул таасир этеби, эненин кыймыл аракети же болбосо китеп негизи актуалдуу эмес болуп калдыбы? Мен эми жеке өзүмдүн практикаман айтып өтсөм да, менин оюмча деле ушу кошулам кесиптешиме. Анткени эне бул биринчи кезекте биринчи үлгү боло турган ушул айым, ушул эмне деп болсо Инсан, бала үчүн, жараткан эмес да, бир өзгөчөлүгү, өзгөчө жан десем болот да. Мага деле ушу төрөлгөндөн баштап биринчи ушу китепке жол ачкан, китепке сүйүүнү ачкан менин энем, апам. Андан кийин эле мен ушу тайэжем, экөө менин ушул азыркы деңгээлге жетишиме экөө абдан чоң салым кошкон десем болот. Андан кийин эле мен ошо кичине кезибизде, бала кезибизде турмуш шартыбызга байланыштуу Орусияга барганда апам соода сатка кеткенде мен андай кичинекей кыз элем, 1-2 класста окуган. Анан ушу ысыкта ысык өтпөсүн, суукта калбасын, суук өтпөсүн деп үйдө орус чоң эне менен калчумун да. Ал
баба Валя деп коет элек. Анан кийин ошондо апам болсо бизге базардан сыртында аябай сонун кооз сүрөт тартылган жанагы Пушкиндин китебин, жана Басни, Крыловаларды алып келгенде мен аябай эмелерин эле картинкаларын карап эле, сүрөттөрүн карап эле анан ачып туруп жаап коет элем да. Анан коюп койсом баягы Баба Валя келет. Баба Валя келди дагы мага биринчи эме деген да. Ой, сен деген апаң ушунча акча коротуп алып келип атса, анан сен сүрөттөрүн коюп эле коюп койсоң, а мен сүрөттү жакшы тартат элем, сүрөткө кызыгат элем да, олордун жана каармандарын сүрөткө тартат элем. Анан бир күнү болсо апама ээрчип мен товар алганы башка Самара шаарына бардык да, биз өзүбүз Тольяттиде турат элек, анан Самарага жана дүң баада товарды алып бер жака чекене баада сатат элек да. Анан ошондо ээрчитип алгандан кийин мен жана кот в сапогах деген неме барго, жомокчу. Ошону алдым да. Аны деле сыртын көрүп эле жактырып алдым да, алсам анан апам экөөбүз ушинтип автобекетте отуруп калдык да. Анан кызым, сага китеп эле алып берип атам, келчи бир окуп берчи деди да. Анан кийин анда мен жакшы окуп албайт элем да. Анткени башталгыч класстын эле окуучусумун, анан кийин баягы тамгала окуй баштадым да, муундапчы мындай. Кот деп анан үнүңү чыгарып окучу деп менин кызым кандай окуган ушу элдердин арасында мактанайын деди окшойт эле апамчы. Десе эле мен жанагындай муунда окуй албай атпаймынбы десем эле апам кой секин деп койду да. Анан кийин үйгө баргандан кийин Урушкан жок. Бабушкага арызданды да. Ой, мен буга китептерди калп эле алып атырмын, бул окуй албай турбайбы, бул сүрөттөрүн эле тартат турбайбы деди. Анан кийин ошо баба Валя айтты да, ой, сен кыжаалат болбо, сен базарыңа чыга бер, мен өзүм деле үйдөн тарбиялайм. Анан ошодон баштап баба Валя мени колго алган да. Анан кийин керек эле деп туруп Пушкиндин ырларын мага жаттап турган. Биринчи жаттаган ырым ушу Улка море дуб зелёный. Барбы азыр эсиңизде? Азыр эсимде бар. Анан табуретке коет эле дагы. Апам келгенде мен баягы артист эмеге сценага чыгат го. Ошондо табуреткага чык дейт эле. Чыгат элем, анан кийин көркөм оку дейт эле да. Азыр эми андай айта аламбы, айта албаймбы, айтып көрөйүн а. Улка море дуб зелёный, золотая цепь на дубе том, и днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом, идет направо, песни заводит, налево сказки говорит, там чудеса, там лещи Бродит. Ушинтип жаттагам да. Анан кийин Керн жаттап турганда дагы мага ой, сен бес чувств айтып атасың, ал деген сулуулукка суктанып айткан депчи. Анан кийин жанагы нянясын арнап жазган ыр бар го Пушкиндинчи. Ошону айтканда болсо мен мындай без эмоций эле айтып койгон экенмин да, айтып койсом, анан зээрикпей ошо бабушкабыз качелясы бар эле мындай отуруп, анан ошону көрсөтүп айнектин түбүнө койду, жанагы пуховой жолугуну алып чыкты, мындай токуй тургандар го. Ошону дагы алып келди да, мынтип отурду да, мынтип качаться этти. Ой, представь, анан свечаны да койду айткандай. Мына мен Пушкиндин бабушкасымын деди да. Ушинтип отурат экен нянясы деп мага образды түрдө берди да. Анан ошондо мага ошо баба Валя дагы аябай ошо китепти сүйгө, ошол инсан чоң таасир этиптир. Бирок таасир эткен адам болуш керек да, кичинекей чагыңда. Сиз айтып атпайсызбы, үлгү болуш керек депчи. Ошо үлгү болуп биринчи ата энени биз көрөт экенбиз. Бирок ата энебиз окубай калганда биз башкалар бизге үлгү болот экен. Бизге мугалимдерибиз үлгү болот. Биз 6 класста кыргыз тил мугалими бар эле, адабияттан ушунчалык баягы санат насыят ырларын жаттаткан Чолпонбай Төлөбердиевдин ролун баягыга кирип туруп ушунчалык аткарып бергенбиз да. Баягы жерде А класстын, Б класстын кыздары ушундай кыйын экен деп баягы аңгемеге немеге кирип туруп, дозотко барган жерине мынантип өрмөлөп барабыз. Өрмөлөп барып, гранатаны ыргыткан жери ушунчалык эсибизде калган. Анан Акыл кара чач деп окуткан, ошол жерде Акыл кара чачтагы сөздөрү бар эле. Кызга 40 үйдөн тыюу дегенди ошол жерден үйрөнгөнбүз. Анан көп маани маңызы бар сөздөр бар. Келиштирип 40 найза сайган үй дейт. Буну кыз балага айтат экен. Кыз баладан мисалы эркек киши сиздин үйүңүз каякта деп сураганда, келиштирип 40 найза сайган үй деген бул биздин боз үйдү элестетет экен. 40 ууктан турган ошол нерсени элестетет. Анан ошол дагы эле эсимде турат да, Акыл кара чач неме аңгемесинде
Адамды шайтан азгырат, артык дөөлөт мас кылат, тумшугу таштай катарда тууганы менен кас кылат. Ошол сөз азыркы күнгө чейин мына менин жүрөгүмдө болуп келет да. Мисалы бир ишке көтөрүлүп кетип атсам, өзүмдү ошол сөз менен салыштырам. Салыштырып сөз менен алыстам. Ошондо дагы бул мугалимдин таасири. Ооба. Сиздин биринчи китебиңиз кандай эле? Кайсыны окучу элеңер? Биякта Пушкин, Крылов деген. Мен биринчи эле библиотекадан предметтик китептерден сырткары китеп окуш керек деп менде китеп окууга 5-класста башталыптыр. Манасты окугам. Орозбай Сагынбай уулунун эмесинде вариантын. Өзүбүздүн мектептин китепканасынан алып, ошол Манасты окугам. Ошонун таасиринде мен прям Манаска ишенет элем да. Ошол кичинекей 5-класс убакытта кыргыз дегенди мен Манасын духундай көрчүмүн. Кыргыз деген ушундай башка жакта жок. Манас бир гана Кыргызда бар деп менде азыркыга чейин ошол сезим менен жүрөм. Анан эле кичине телевидение көрүп, бизде Өзбекстан менен чек арада болгонубузга кээде узбек телеканалдар чыгып калат эле да, анан алар деле өздөрүнүн эмелерин айтып атса, мен тарыхын айтып өздөрүнүн ошондой батырларын айтып атса, ичимден биздин Манас эч ким жок деп. Жок деп анан атама барып, эмнеге булар дагы айтып атат? Мен кыргыз эле бар деп, дүйнөдө кыргыз эле бар деп түшүнүк алган экенмин. Себеби барып эле монголдорду деле, Кытай калмыктарды деле Манас жеңөрсө, бир Манас кыргыздар эле бар деп түшүнгөн экенмин. Ал убакта мындай интернет жок, китеп болгон, телевидение болгон дагы. Ошодон мен мага кыргыздын духун мага Манастан алгам. Анан ошол боюнча мен азыр мындай электронный китептер бар го. Мен канча 10 жолу уксам дагы мен сиңире албайм да. Телефон, китеп менен электронный житиде башкача китеп. Электронный китепти уксам деле смартфондон окуганды мен кабыл ала албайм. 10 жолу окуйм, 10 күн окуйм. Китептен бир жолу окуганымды сиңире алам. Мен биз бала кезинен ошону сиңирип үйрөнгөн экенмин. Мен ошол сапатымды азыр ошо интернет заман келсе деле кабыл ала албай койдум. Негизи китепке кызыгыш үчүн эмне мындай түрткү болот? Анткени чын эле китепке азыр эч кимди кызыктыра албайсың да. Анан китепке кызыгыш үчүн бул кайсы чөйрө керекпи же? Бирок чөйрө десең, такыр китеп окугандардын үй бүлөсүндө деген тетине генийлер чыгып атпайбы? Мындай ошо эмне болушу керек да? Же баланын өзүнүн түзүлүшү? Ойлойм, азыр эми мен китептен алам маалыматты, мага китептен гана кабыл алам деп айтпайм. Биз ошол доордогу интернет жок доордогу эмеге туш келдик. Азыркы балдарды китепке кызыктыруу кыйыныраак. Потому что себеби балдар биз бир жума же бир айлап окуган китепти 3 мүнөттүк рилстен көрүп коет. Бирок мен кызым да ошентип айтат да. Мен мындай капитанская дочка орыс класста окугандан кийин берет да, окусун депчи. Бирок ал деген аябай оор да. Мындай окуганга оор, анан деген килтейген эле китеп болуп калат да. Аны деген ал эмне кылып окуйт десе, ошо жанакы кирет экен, смартфонго эле кирип эле ошо жактан эле мазмунун карайт экен. Анан керектүү нерселер, суроолор берилет да. Ошо суроолорго эле жообун таап эле коет экен да. Китеп окубайсың десе, мага кызыктуу эмес дейт. Кызыктуу эмес. Мен көп нерсени деген мага жетиштүү деп атат. Мен көп нерсени TikToктон эле көрүп коем, тияктан көрүп коем деп эле анан кызыктыра албайсың да такырчы китеп окууга. Биз ону өзүбүз кызыктырып башташыбыз керек. Мен аны иш тажрыйбада эле көрдүм. Кече жакында эле эжем кызы 7-класс. Анан Москвада эле жүрүп келишти. Бери келчи дедим. Анан Кыргызстан тарыхын алып кел дедим. Кыргызстан тарыхы менен адабиятты алып кел дедим. Адабияттан немен баягы ыр саптарын гана жаттап айтып берет экен, башка өмүр баянын айтып бербейт экен.
токто дедим. Сен сага кайсыңысы оңой десем, мага ыр саптар эле оңой дейт. Туруптур, ыр саптарынан биринчи өмүр баян не экен дедим. Окуп чыкчы десем, сиз дайым эле келгенде мени уруша бересиз да дейт. Сен деди бир жерде изилдегенде өмүр баянынан башта. Ал адам ким болгон, кандай тажрыйба менен алмашкан, ушунун бардыгын алсаң, сен сөз байлыгың дагы өсөт. Мындай айтканда, ошол адамды таанып, эжекеңе айтып бере аласың дедим. Анан Кыргызстан тарыхтан Хайду мамлекетини биз негедир ошол Кыргызстан тарыхын кызыгып окуганбыз да. Тарыхты мындай болот деп анчаан көтөрүлүшү, башка маалыматтар ушунчалык кызыгып окуганбыз. Алар неме окушпайт деле экен. Китепти алып эле жаап коет, бирок барып контроль жок да. Эне кандай болсо дагы, бирок бир аз отуруп алып, кел кызым отурчу, кимдин китебин окутасың, эмне кылып атасың деп. Ошондо сиз айтсаңар деле, ал деле кызыктырбайт экен. Биздин үйдө баары китеп окуйт. Биздин жолдошубуз эртеден кечке чейин отуруп китеп окуй берет. Анын деген окуган китептери политология деген баарын чогултуп алып эле окуй берет да. Мен кичинекей чагым, мен көзүмдө жакшы көрбөй калган бир себептери ошо да. Кечке отуруп алып эле китеп окуй берчүмүн. Жанагы сиз айткан жомоктун бүт баарын орусчасында, кыргызчасында окуп чыкканбыз. Уже китепканага биз ошон үчүн барчубуз. Бат-баттан окуп, анан деген өткөрүш керек да, өткөрсөң деген бир штраф төлөтүп койчу да. Анан ошон үчүн китепканага бир жума берет, 5-6 күн жетет дейт, бир китепти берет. Анан 2 китепти, кичине китепти көтөрүп алып туруп, анан окуп туруп, жанталашып барып туруп, кайра ошентип мен өзүм деле ошентип чоңойдум да. Бирок азыр китепти алып окусаң да, маңдайыңда отуруп алып китепти алып окусаң деле деген таасир албайт да. Маңдайыңда отурган балдарың, алар башканы ойлоп эле, мен TikToктон эле көрүп коем анын нерсени эле айтат да. Бунун негизги маселеси китептин автору өзгөрүп атат. Жылдан жылга китептин автору өзгөрүп барган сайын мазмуну кыйындашып кетип атат дагы. Кандай дейин десең, атене бир күндө үй бүлөдө 5 баласы болсо, 5 баласына жылга китеп сатып алат. Китеп сатып алгандан кийин китеп сатып алар эткенбиз, эмне кылабыз деп алар. Мурда биз баягы китепти жыртылып калса, кичинекей скотч менен билдирбей жамап туруп, ошого 2 сом төлөйт элек. А берки чоң скотч болсо 5 сом төлөйт элек. Анан ошону барып туруп мектептин библиотекасына тапшырат элек. Кайрадан күз келгенде, окуу жылына келгенде кайра ошону алып окуйт элек. Азыр эми китеп чыгарыш бизнес болуп кеткенби, билбейм, эми баардыгы жылдан жылга эле уже ата-энелер китеп сатып калды. Көпчүлүк ата-эне баардыгы эле айтат, китеп сатылып калды, же каражатыбыз жетишпейт. Экинчи класстын кымбатыраак да. Кымбат да. Экинчи класстын окуучусу теңдемени чыгарып жүрөт. Ал убакта, мисалы биздин убакта теңдеме чыгарбайт элек. Эми ошол окуунун кандай болушу боюнча өзүнө керектүү немелер бар эле, китептер бар эле. Кайра эле бизден кийинки класстар окуп кетет эле. Азыр кечегине досум жазыптыр мага, айжам кандайсың, жакшысыңбы, ошо теңдемени чыгарып берчи, мен чыгара албайтам дейт. Ошол жерде макул деп мен чыгарып бердим, бирок наркы жактагы досумдун баласы билимсиз калды. Окуй албай атат. Ал келет да, апа мен чыгара албайтам, мисалды өзүң чыгарып берчи дейт. Анан апасы майыл деп эле чыгарып берип кое берет. Күндө ошол адат кайталанат, эртең барып туруп баланын жоопкерчилиги ошол жерден жоголот. Мен сүйлөгөнүңүздү угуп отуруп, мындай азыркы баалуулуктардын мындай алмашып жатканын баамдадым да. Анан бир ыр саптар эске келди да. Байтылда Сарногоев агайыбыздын баягы китеп менен килем деген бар го, китеп жана килем деп. Ада мынтип айтат да, бир үй көрдүм айылдан, бир топ үйдүн алды экен. Карап эле тургудай кандай уста салды экен. Килемге бай, а бирок китеп жактан жарды экен. Жайпалакта үйеси, жай сүйлөшүп отурду, кагып силкет балдарын, каалашпайт деп окуну. Килем
китептери жок болсо килемдерин окуйбу дейт да. Азыр бизде болсо мисалы үйгө 4000 килем салгандан уялышат. Мисалы 400 сомдук китепти азыр кымбаттап атпайсыздарбы? Ошол 400 сом кымбат көрүнөт да. Бул жерде баалуулуктардын өзгөрүлгөнү сезилип атат да. Андан сырткары жана өткөндө эле бир кызыктуу статья окуп калдым. Кайсыл үйгө барсаң, ал үйдүн деңгээлин билгиң келсе экен да, телевизору менен китеп тактачасынын көлөмүн көрүп эле баамдап койсоңор болот экен да. Интеллект унута билесизби? Баягы айылдын алдыңкы адамдары мугалимдер болчу. Ой, бул интеллигентный билүү депчи. Ошол нерсени азыр болсо киргенде эле эмнеден дептир, телевизор менен ушу китеп тактачасынын эмесин көлөмүн эле байкап койсоң болот дейт да. Азыр бара эле бизде болсо жана телевизорлор болушунча кымбат, көлөмдү чоңун алып атат. Китеп такчасын карасаң, 1-2 кээде айрым үйлөр болсо китеп. Ошон үчүн аң сезими жарды болот. Аң сезими китепти окусаң, дүйнөнү өзүңө ачкандай болосуң да. Ар бир китеп бул дүйнө да. Анан ошо китептин жашоосу менен эле көп мындай деген депрессиядан чыксаң болот да. Көп мындай көркөмдүү китептер окусаң, ошону окуп чыкканча кичине ошо азыр биздин көбүнчө биздин ата энелерибиз деле сериалды эле көрөт. Сериалды көргүчө китепти окуп чыккан оң да. Сериалды көрөсүң, унутасың, болду, аны менен жабылып калат да. Бирок деген мээң сергибейт, мээңде деген башка эле деген ушу сериалдын деген депрессиясына кирип кетесиң. Бирок китеп андай кылбайт. Китепте албетте мындай кульминациясы да бар, башы да бар, аягы да бар. Кульминациясында жанагы ооба, маселе, проблема бар. Бирок ошол эле кезде чыгуу жолдору китепте жазылуу да. Мен дагы бир тажрыйба менен бөлүшүп кетейин. Биз мектеп окуучубуз, анан биздин айылдан дипломат чыккан. Дипломат чыкканда келди бизге. Анан силер дейт, азыр 1-курска чейин китеп окуп алгыла дейт, кийин жетишпей каласыңар деди. Анан биз кенебей эле жүрдүк. Студент болдук, 1-курс болдук. 1-курс болгондо мына Токтогул библиотекага келет элек, анан бир аз окуп туруп отуруп кетип калат элек. Ошондо дагы баягы сынган кылычты окуйт элек, бирок ошончалык кийин баягы уже бири-биринен иш чыгып кетти дагы, жетишпей калдык баягыначы. 1-курска чейин канчалык фундаментиңди китептен койсоң, фундаментиң жакшы болсо, ошондо сага ал фундамент эртең кийин барып ушунчалык жакшы болуп түзүп берилет экен да. Анан азыр мектептердин архивинде китептер басылуу эле чаң бойдон эле турат. Баягы библиотекасына эле кирсең, ошончо китеп турат, бирок пайдаланууга эч ким жок. Областной библиотекага эч ким барбай калды. Бара турган адам болсо, ал жерде же конференция, же болбосо андай 5-6 адам гана барып калды азыркы күндө. Ошону биз жандандырышыбыз керек да. Библиотекадагы китеп чыгарган бизнести бир аз жылдан жылга эле көбөйүп кетип атат. Себеби мындай болупчу. Анан берки архивде турган китептерибизди алып чыгып кайрадан эле ошолорду окуп туруп колдонсок жакшы болот. Балдарды кызыктыруучу китептер ошо эмне үчүн аз деп атпаймынбы? Сиз туура айттыңыз да. Мазмуну башкача да. Албетте биздин азыркы балдар жанагы Пушкин, анан Достоевскийди алар түшүнүшү мүмкүн, бирок убакыт келгенде. Мен деле өз убагымда бизди деген зордоп окуткан да, ошонун баарын окуганбыз ооба. Толстойду, Война и мир деген томдорун окуган, анткени бизди мажбурлап окуткан. Анда биз түшүнчү эмеспиз да, бирок окуганыбызда мындай айтып берген үчүн, айтып бериш керек үчүн окуганбыз. Бирок азыр ал китептерди биз башка мындай максат менен окуйбуз. Түшүнүш үчүн окуйбуз. Азыр ошо китептерди окусаң, башкача кабыл алуу болот да. Ошондон улам сиз туура айтасыз да, балдардын кабыл алуусу болбой атат да азыркы китептерге. Анткени ошол эле классиканы окугусу келбейт, анткени ал классикадан кичине булар алысыраак мындай болуп атат да, булардын деген аң сезими башка болуп атат. Биз тиги 19-кылымдын китептерин буларга деген зордоп окутуп атасыз, жок ушуну окушуң керек деп. Ооба окуш керек, бирок мендей эле да, убагында мен деле окугам, бирок
ошондой азыркыдай мен кабыл алган эмесмин. Ошо окулган китептерди мен азыр кайрадан окуп чыгып атам, анткени менин азыр аң сезимим башка, мен аны кабыл алам. Анан эле мен айтып атпаймынбы, менин кызымды эмне кылып кызыктырдым депчи, азыр китепке макул деп алып окуп калды. Гарри Поттерди алганга мындай окуйсуңбу десем окуйм деди. Точнобу десем ооба деди. Анан Гарри Поттерди 8.000 сомго алдырдым да. Гарри Поттерди мен айтып атпаймынбы, 400 сом эмес, 400 сом болсо гана. Анан деген 8 том да. Аны алдырып, анан деген окуйсуң десем окуйм деп, ана жакында эле могу апрелде туулган күнү болгон, ошондо белекке берсем, күндө келет. Мен деген 50 барак окудум. Мунун баарын мен эми качан окуп бүтөм деп туруп, алар момундай килтеген томдор экен да, еще 700, бир китеби 700 барактан турат экен да. Анан мен аны качан окуп бүтөм деп коюп, бирок күндө келет да, мен 20 бүгүн окудум, мен 50 окудум деп туруп, анан кичине мотивациясы болду, анткени ал жакта сюжетный линия, сюжеттик линия ага ылайыктуу. Ал аны сиңирет, ошол маалыматты ал кабыл алат, анан айтып бергенге да өзүнүн деген немеси даремети жетет. Азыр айтып берип атат да, момундай экен. Анан мен сен окубай элесиң го десем, айтып берейинби дейт. Анан айтып бер десем, анан окуйт экен деп туруп кичине ынанып калдым да. Анда ушундай китептерди алыш керек деп калдым да. Аниме дейт да. Аниме деп айтат да, эмне десе, аниме мага жагат, мен анда ошону мага алып бер, могу эме белый кот тиги бу деп, анын деген манга деген эме бар экен да, азыр трендтер бар экен да, кичинекей балдардыкычы. Манга десе бул деген биз бренд деп ойлойбуз да, кийим бренди деп. Жок, ал деген китептин бренд экен да. Ал деген жанагы ошо анименин деген томдору бар экен, ал деле. Кымбат. 1800, бирөөсү эле 1800 да. Анан макул деп аны деле алып берейин деп, биринчи мону окуп бүт, анан тигин деп. Демек, сиз айткандай эле мазмуну башкача болуп атат да, биздики, Кыргызстандыкы жазгандардыкы. Ошон үчүн биздики деген мындай аларга кызыктуу эмес болгондуктан башка литератураны, башка китептерди алып келгенге, башка дүйнөнүн китебин алып келгенге биз мажбур болуп атабыз. Кызыктырыш үчүн эле киргизиш керек да ошо китептин дүйнөсүнөчү. Биз өзүбүз дагы кызыктырыш үчүн мисалы кыргыз илгертен эле макал лакапка, акыйнике, жаңылмаштарга бай келет. Ошону иш чара өткөрүп туруп, ушунчалык баягы жарыш кылып өткөрүлсө, баягы көргөн окуучулар ушунчалык кызыгат ошол жердечи. Мисалы экөөбүз макал лакап айтышып калдык, экөөбүз макал лакаптын түрүн айтабыз. Оз экибиз ушул ораторлук чеберчилик ошол жерде пайда болот. Жаңылмашты айтыш канчалык кыйын. Мисалы ак чайнекке көк капка, көк чайнекке ак капка деп. Ошо кыйын жаңылмаштарды айтсак, биз канчалык үнүбүздү оңдосок, ораторлук чеберчилик мына ошондо турат. Көп эле биз чоңойгондо бул адам болобуз, дипломат болобуз десе, анан деп туруп каласың, бирок наркы жактагы эң кичинекей жактагы китеп деңгээлиндеги билими, фундаменти бул дүйнөнү байытат да, ички дүйнөңдү байытат. Анткени китепчини эле окусаң, бул такыр башкача, мындай өзүңдү да сезип каласың да, анан монча болот турбайбы деп. Анан деген эме дүйнө мындай башкача көрүнөт да. Дүйнө жүзүндө көргөндөй болосуң китеп окугандачы. Эгерде толуктоолор болсо, толуктап койсоңуздар болот. Мугалим катары ошол китеп окууга мурда үндөп келчүмүн да, китеп окугула десем эч кандай жыйынтык чыкпады да. Сиз кайсы предмет мугалим? Өзүм предметим боюнча математика мугалими. Бирок баягы азыр бизде жыйыртыы болуп атпайбы, жалпы республикалык тестилөөдө бизде өзү жалпы максимальный бай 260 балл болсо, анын 140 эле ушул кыргыз тил адабиятына берилип жатат да, анын ичинен 80 эле математикага берилет да. Ошондо кыргыз тил адабиятын жакшы билген балдар баягы босого балдан ушу математиканы билбеген балдар деле, эгерде ушул окуп түшүнүү, жанагы аналогия, грамматиканы жакшы билген балдар, алар жанагы босого балдан жөн өтүп кетип атат да, математикасыз элечи. Бирок математика болсо, мисалы 200 баллдан ашам
мен алтын сертификатка жетем деген балдарга бул аябай чоң мүмкүнчүлүк берет да. Анан ошондо мен буга чейин мурда өзүмдүн жаш кезим баамдап көрсөм, ошолор окуучуларга айтат элем да, мен окуучулук кезде ошо окуучу элем, түнкү саат 1-2 чейин окуучу элем деп айтсам анча таасир бербеди да. Андан кийин мен ойлонуп анан башкача формат коюптум да. Аларга болсо сөзсүз өзүм бир чыгарма окуп келем дагы. Анан кийин кызыктуу жерине жеткенде калганын эми окуп алгыла. Көрөбүз деп коебуз да. Же болбосо кийинки саатта улантабыз деп эми өзүбүздүн Математика сабагына берсеңиз да деп койсомчу. Анан кийин эжеке чындап эле эмне болупту дейт. Анан бул жерде китеп окуганга азыр тартып аткандар көбүнчө блогерлерди аябай таасир берип атат да. Анткени мен өзүм дагы жанагы самурай без меча деп чыкты го, аябай популярный өкөт да авторлору. Ошону мен өзүм кызыгып Бишкектен заказ кылып алдырдым да. Алдыртып окусам, жанагы ол нерселер бизде Япондо кече жакында эле пайда болуптур да. Ада жанагы ошо лидери жөнүндө сөз болуп экен. Адам мурун болсо мен Чыңгыз ханды ким бир айтып калып, ушу мыкты лидер, ушундай саясатта дагы, экономикалык жактан да баардык жактан үлгүлүү адам деп бир эми телевизордо болуп атканын көрүп калып, анан Чыңгыз ханды жана Кен Яндын вариантында окудум да. Чыңгыз ханды окуп, Чыңгыз хан мен 3 жылдан бери үйүмдө турат. Мен жылда окуйм да. Жылда окуганда жаңы ачылыштар болот да, жана сиз айткандайчы. Андан кийин экөөнү тең окуп көрсөм, кайра эле келип туруп, жана бизде Манас да, жана Рана эже айтып кеткендей, бардык эле биздин ол сырттан издештин кереги жок экен да. Биздин өзүбүздө таасир этчү биз өзүбүздүкү бар да. О канча кылым илгери эле ол жана саясатты дагы, коомдук ишти дагы, жана той топур өткөргөндө азыр биз када салтты өзүбүздүн кыргыздын нукура када салтын таппай адашып ар жакта ээрчип жүрбөйбүзбү? Када салты деле аял киши өзүн кандай алып жүрүш керек, балага тарбия кандай болуш керек, сырткы мамилени жана эл аралык мамилени кандай жүргүзүш керек дегеле ушу бардык керек болсо жанагы биологиялык жактан генди кандай алып барыш керек, бардыгы жазылыптыр да. Анан ошондосо мен окуучуларга айтам да, ой, самурай без меча деген чыгыптыр го, окудуңарбы? Аябай сонун экен деп. Анан башында мынтип башталыптыр да, ал бала кыйналып жашап, ушундай бечара ушундай кыйынчылыктар өткөрүптүр. Анан эмне болот экен деп мындай эмесин таштап койсоң, ушинтип кызыгып окушат экен да. Биз каникулга мына биринчи чейрек таркаганда балдарга тапшырма бердим да. Мына каникулда дем алууда бекер жатпай китеп окуп келгиле, анан мына жерде пикир алмашабыз дедим. Ошондо окуп келишти да. Окуп келгенде да аябай сонун өздөрүнүн ойлорун айтканда бул жакта отуруп аябай Кубандыңызбы? Кубандым да. Өзүм математик болсом дагы аларды ошо кичине болсо дагы ушул китеп окууга Жакшы ыкма таптырсыз. Бул ыкманы билесиңер, ким алгоритмдерди ким чыгарат? Фейсбукта деген жанакы сериалдардын деген кичинекей четин чыгарып коюп туруп, анан ошо алгоритмдерден сериалды көрүш үчүн кайра деген башка бир ссылкага кирип туруп көрөт да. Ошо алгоритмди китепке карата сиз колдонгонуңуз, өзүңүз эле таап чыкканыңыз бул абдан сонун, жакшы ыкма экен. Баарыбыз деле ошону колдонсок болот экен да. Анан азыркы жаштарга сунушум да, ушу келечекте бир ийгиликке жетем десе, сөзсүз түрдө китепке келиш керек. Анткени азыркы биздин заманыбыз болсо аябай хаос жараткан заманда, мындай тынчсыздануу, бардыгы эле шашып аткан, бардыгы эле тез байып, тез эле аябай бир нерсеге жеткичиси келет да. Китеп болсо тынчтыкты жакшы көрөт жана сабырдуулукту жакшы көрөт да. Анан ошого үйрөтөт десеңиз, ошогочу. Бизде болсо азыркы жаштарда ушу эме жок, сабырдуулук жок, анан тынчсыздануу бар да. Мен паника боло беришетпи? Байып кетишим керек. Азыр мына баягы светофордо туруп калсак дагы эме болот да, мындай аркаңда турганда ызырынып эле баягы жашыл боло электе эле уже эме сигнал бере баштайт да, баягы айда дегендейчи. Оны мынтип айнектен карасаң жалаң жаш балдар. Кээде болсо сабыры жок десеңиз. Сабыры жок да. Мынтип баягы жашыл болгондо мен кээде баамдайм да, мынтип карап баягы эмнеге сигнал бербей атат деп мындай кээде кечирээк айтат мынтип карасам. Эме сигнал бербесе ал жакта салаваттуу уже же токтонуп калган адамдар отурган болот да. Ошондо эле мен өзүмчө эле ушундай иликтөөлөр жүргүзгөн жагат да, мага кандай болот экен, жаш мында кандай кызыктуу мындай эме адам экенсиз. Чын эле көп темаларга мындай
сизди тартса деле болот экен. Аябай сонун өзүңүздүн ыкмаларыңыз да бар экен. ооба анан эме да китепти окуп атканда эмне эл жан дүйнөбүз ошо китепте кээде баягы адамга өз сырыңды айта албайсың да. Ал эртеңки күнү адам деген адамбыз да душман болуп келип калат да. А бирок китеп окуганда сенин мурунку жашаган тарыхтагы мурунку муун менен байланышы пайда болот. Мурунку муундардан келечекке болгон көз карашын окуйсуң да. Анан кийин мага ушу китепке жол ачкан менде мектептеги мен өзүм атаман тарбияласам да ушу мага агайларымдын таасири аябай чоң тийиптир да. Мына мектепте окуп жүргөндө баарыңыздар эле таанысаңыздар керек. Азыркы заманыбыздын гумандуу мектебинин түптөөчүсү Оразали Сайлыканов агайым бар. Ошол агай мектепте окуп жүргөндө ушу китепке, кыргыз тилдүү китепке айтып атпайм мен кичине бала чагымда орус тилдүү китептерге басым жасасам мен мектепте кыргыз тилдүүгө ошо Оразали Сайлыканов агайым тарткан да. Адан кийин эле мына Кыргыз Түрк Манас университетинде окуп калдым Бишкекте. Ал жерде болсо Алтынбек Исмаилов деген агайыбыз бар. Билебиз, бизге келип турат эфирге. Мага да аябай жагат ошол агайдын алып баруусу азыр деле бизди үйрөтүп калат, кыргыз тилди үйрөнгүлө деп. Ошол агайыбыз, ошо агайым дагы ошо кыргыз тилдүү китептерди окуганга, биз баягы кыргыз тилде окуганда, адабият окуганда Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары биз университетке тапшырган маалда анча азыркыдай жайыла элек болчу да. Ошондо бизге копиялап, жанагы көчүрүп, анан ар бирибизге берип, ошол Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын ошол окуп калышыма Алтынбек Исмаилов агайым эме берди да, жол көрсөтүп, ошол мени тартты да. Чыңгыз Айтматовдун китептери мен мектепте окуп жүргөндө Гүлсарат эмелерин орусча окугам, орусча вариантачы, бирок кийин кыргызчасын окуганда мен дагы таасирлендим. Агайым менен кошуп окуганга мен түшүнбөй кеткен жерлерди агайым да бышыктап кетти да. Анан кийин ошо китеп сөздүн байлыгына да аябай жакшы өзүнүн таасирин этет. Мен орусча деле вот орусча окуган, орусча бүт жерде орусча окугам да, орусчада редакцияларда иштегем да. Анан ошондо мен орус тилиндеги сөздүктүн байлыгына ошо китептер таасир эткен да. Классикалык, мындай жөнөкөй китептер эмес, классика. Чеховдун тили да сонун го. Анын тили да монтип чукулап туруп анан сонун берчү да. Ошолорду окуганда ошо таасир этчү да. Дагы эгерде болсо кошумча кылып кеткиле анан көрдүңүзбү, ушул жерде дагы мугалимдин тийгизген таасири сизге ушунчалык ошо китепке роль ойноп койду да. Мугалим канчалык сиз менен басым кылып, мынаны окусаң, мындай сиз менен иштешип баштады. Анан сиз аны алып кеттиңиз, сизди ал кызыктырып койду. Азыркы мугалимдер чындыгын айтканда кызыктыра албайт. Эч бир окуучу менен анчалык иштей албайт. Келип кетсе болду, сабагын өтсө болду, бирок баладан келип туруп эмнени үйрөндүң деп сураганда эчтеке жок. Ошон үчүн анын менин сунушум айылдык кеңештин депутаттары, ата энелер биргеликте, мектепте окуучулар менен, мектеп директорлору менен биргеликте иш чара өткөрсө, китеп боюнча, китептин тарыхы, Кыргызстан боюнча баардыгы өзүнүн жер аймагында өткөрсө, мына ошондо бир аз болсо дагы анан бир эле жолу өткөрбөстөн стабилдүүлүк түрдө ар бир мындай бир эме болуп программада болуп кетиш керек программалуу болуп, мисалы сыйлыктарды бербесе деле мындай сиз айткандай жанагы ыкмаларды жөн эле ыкмаларды колдонсо, анан методду кичине өзгөртсөкчү, мындай бир кайдагы бир бизге сиңирбеген бир методдорду бизге берет да. Мындай жок, силер окушуңар керек десе ким окуйт? Анан мындай кылсачы деп туруп мындай көрсөтсө, бул башкача. Бир окуям айтып кетейин. 2022-жылы бизде мектебибизде Улуккан деген кызыбыз 207 балл алып алтын сертификатка жетпей калды, бирок баягы жогорку балл алган үчүн бизде мектебибизде 4 мугалимге ысык көргө бекер жолдомо берип, пансионатка эс алып келүү мүмкүнчүлүгүбүз болду да. Ошондо мен студент малда деле көлгө 3-4 жолу баргам да, бирок баягы көлдүн жээгинде жатып эле келген экенмин да. Бул жолкуда барганда мен маданий мурастарына, маданий тармагына көп басым жасадым да өзүм үчүнчү. Анан барганда болсо жанагы Рух Ордо маданият борбору бар турбайбы? Анан ошол жерге киргенде жанагы Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын эстеликтери бар турбайбы? Анан таштан жасалып турат. Мен азыр айтып атсам азыр деле
түтүктөр туруп калып атат да. Анткени баягы ар бир чыгармасынын жанагы эле жанагы тоготоор кыргызча айтат го, тоготоор жерлери чагылдырыптыр да. Мен ошол жерлерге жеткенде азыр эстесем деле эме болуп кеттим. Көзүмө жаш алып, кадимкидей түктөрүм туруп, ошол жерде ушундай таасирлендим да. Анан ошол Рухордого ол Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын окуп алган адам анча таасир ала албайт экен да. Барганда менен чогуу жүргөндө жаштар бар, студенттер жүрүп, жөн айланып ичип кетет. А мен ар бир чыгармасында барганда жүрөгүм кадимкидей толкундады да. Толкундап, ошол жерде моментин эстеп, көзүмө жашып, анан Чыңгыз Айтматовдун өзүнүн жанагы отурган жери бар турбайбы? Ошол жерге барып, Чыңгызга салам берип, ыраазычылык айтып, ушундай эме кылдым да. Ошондо бөлүшүп кетейин дедим. Сонун. Силерге мындай билбейм, бул эфир аябай мындай башкача бир эфир болду да, аябай мындай дүйнө, ички дүйнөгө таасир этчү эфир болду. Силерге чоң ыраазычылык, ушундай позитив бар экен, ар бириңер позитив менен бөлүштүңөр. Ар бириңердин артыңарда чоң дүйнө турат экен. Ошонун баарын ачып келсек, эл таң калар дүйнө экен. Силерге ийгилик каалаймын. Биз китептин дүйнөсү боюнча бүгүн кеп кылдык. Көбүрөөк болсун ушундай эфирлер, элге таасир этчү эфирлер болсун. Биз менен Айжамал Халмамат кызы ошол теманын демилгени көрсөткө чыгарып чыккан ошол кыз болду. Өзү IT боюнча адис, программист, экономист, бирок китепти аябай тынбай окуйт экен. Анан Айзада Нурпазыл кызы, Өзгөн районунун Ири Суу айылдык кеңешинин депутаты, математика боюнча. Бул жерде карап турсам, финансисттин баары эле чогулуптур да, математиканын мугалими. Сиз да банкир, ошол эле кезде банкта иштейт өзү. Депутат, азыр деген Орозбеков айылдык кеңешинин депутаты. Кадамжай районунан келип турат, Ранахан Мадимарова. Чын эле финансисттер китепке кызыгып аткандан кийин башкаларыбыз мындай биз милдеттүүбүз. Китепти окуп, китепти кармап, китепти жыттап. Анткени жыттаганда бул такыр башка да, мороженое, Советтер Союзундагы мороженое жегенде эле болосуң да. Силерге чоң ыраазычылык билдирем. Ушун менен эфирди жыйынтыктайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, саламатта болуңуздар. Сегодня мы будем говорить о том, какая ситуация у нас в Кыргызстане. Можно ли это сказать, что мы работаем в прямом эфире.